мына биз трансформация деп ошо карапайым эл 4-5 соткадан үй салып алгандарды биз колдойбуз. Туурабы? Нурбек? Туура. Колдойбуз аларды. Аларга беришибиз керек незамедлительно. Кечиктирбешибиз керек. Бирок мына мыйзамга ошондой эле жазып келсеңиздер. Бирок мына мыйзамдачы упущенный выгоданы, сельхозпотеряны дегенде, баягы гектарлап, эйлик кылгандар барынан хотя бы алайлык, жогу макул дегенде, кандай дейсиңер? Эң туура сунуш. Ошол эле. А так биз мына бизди угуп атат го, биз колдойбуз аларды, депутаттар. Алар күнөөлүү эмес. Мамлекет күнөөлүү. Убагында алдамчылык менен аларга берип атканда мамлекет көзөмөлдү кыла алган эмес. Алгандар күнөөлүү эмес, үй салгандар күнөөлүү эмес. Көзөмөл кыла албадыкпы? Күнөөлүүбүз мамлекет дегенде, аларга беришибиз керек. Бирок ошол аларды алдап, мамлекетти алдап, трансформациясы жок эле жерде укук бар деп аларга саткандарды барын дегенде, ушу жоопкерчилик хотя бы төлөтүшүбүз керек деп ошол эле сөз бизде. Буга чейин да ошондой болгон, мына коллегаларым мына бул жерде подтвердят дегенде. Ошол эле. Бирок мыйзамда ошол нерсе жок да. Биз беркилерди дагы деп, наркыларды дагы төлөмдөрдөн мындайча айтканда куткарып атабыз да. Аналар төлөбөсө эртең дагы ушундай кадамга барат. Бирөөдөн дагы сатып алат, бир 10-15 сот, гектар, 100 гектар дагы кылат алар. Болуп атат азырда да. Контроль деген кандай, алар шылымдардын артынан көзөмөл кылыш абдан кыйын да. Биздин сурообузду түшүнүңүздөр да. Эгерде туура көрсөңүздөр, урматтуу депутаттар, комитет мүчөлөрү, могул бүгүн биз сунуштап аткан мыйзам долбоорун биринчи окууда карап, анан экинчи окууга чейин сиздердин сунуштарыңыздардын баарын сиз макулсузбуш айтканга? Туура. Как министр катары. Мындай айыл чарба эртең бага турган министрлик элди. Проблема